ошол өзбек туугандарга дагы айткан элек, бул скорый машина, мына тез жардам унаалары дагы жетишсиз бүгүнкү күндө дагы, бирок мамлекет тарабынан дагы техникалар келе баштады, Кудай буюрса. Биз жергиликтүү бийлик мына ошол биздин тез жардам ушул ишканасынын жамаатына дагы жакшынакай шарттар түзүп берип атабыз. Ал жердеги административный зданияларын, айдоочулардын жата турган жатаканаларын, ошол техникаларды токтото турган бокстарын, бүт проекттин долбоорлорун даярдадык. Кудай буюрса, жакын арада ага дагы сиздер күбө болосуздар ойдомун да. Мына азыр дагы биздин шаардык кеңештин депутаты келиңиз, мына Мырзаев Сукпатылла мырза дагы ушул өзүнүн жардамын кылып, ушу биздин суранычты чекке какпай, мына артыңыздарда турган тез жардам унасы, бул Мерседес бүгүнкү күндөгү заман талабына жооп бере турган техниканы алып келди. Анан ушул мына өзбек улутундагы туугандарыбыз, биздин бир борлорубуз бул жерде турат. Эми аттарын атабай калсам капа болбостой, жарпы ушул өзбек туугандарыбыздын атынан ушул калган ушул жердеги 80ден ашык кроваттар, 200ге жакын, 200ден ашыгыраак сиз деп коет, коргоочу кийимдер, 10.000 дана ушул врачтар үчүн мындай респиратор маскаларды алып келиштир, дары-дармектерди алып келди. Мына көрүп атасыңар, бул жерде бир 5-6 машина ушул медицина кызматкерлерине болгон жардамдарды алып келип атышат. Бар екен да? Барлық комплект Үйел бар екен, бұл дефибриллятор, бұл жүрек тістете тұрған аппарат. Жүрек жана тоқтағанда ушу менен жүрек тістете тұрған аппарат. Керек екен. Кошумча берет экен. Жүрек тістете тұрған аппарат дефибриллятор деп аталат. Толук кандуу эме, толук бардыгы жабдысы бар экен да, керек. Жакшылап бар экен, бунусу бар экен. Касыкелер бардыгы. Эң негизгиси Мерседес да бул көбү иштейт. Телевизорларда көрүп турдук, новостилерде эшитип турдук. Керек болсо кичкене жаш балдардан өзүнүн копилкасындагы акчаларын алып келип, телефонго топлаган акчаларын алып келип, ошо эл журтубуз жакшы болуп калсын, Кыргызстанга кичкене болсо жардам болуп калсын деген маанада өзлөрүнүн салымын кошуп жүрдү. Биз дагы Кыргызстандагы өзбектер көп жардамларды билдирместен мындай жүрдүк. Bizde bir nakıl var, 10 kolundan bergen çap kolun bilmesin degen nakılda murda şunday işlerdi kılıp yürgendik. Kegen karasak bu iş bilen massa elde bazen çakıra diyen bolmay kaldık. Şunun için biz Özbek ultuk bir karşında yaş muğun, yaş avlat bordigerlik fondunu açıp durup el jurtga murojaat kıldık. Şunday biz elimizge, jurtumuzga kichkina jardam qilsak bo'lmaydi shahrimizga desak, Borkerlik yaxshi insonlar o'ta ko'p ekan, o'zlarini qo'ldan kelgancha kim 100 so'm, kim 1000 so'm degandek bardigi to'planib, bugungi kunda 8 mashina медицинский apparatlar, pastelniy belyo, медицинский kombinezon shunga qo'shilib oldida bir skoriy mashina olib turib, shahrimizni meriyasini shtabiga o'tkazib mezgilimiz, o'tkazib beramiz degan umiddamiz.